күн энергиясы менен иштөөсүн камсыз кыла турган жер астындагы суу чыгаруучу кудук Төө Моюндун сырт айылындагы дыйкандарга пайдаланууга берилди. Мында күндүн энергиясы менен кубаттуулугу 20 киловаттка жеткен ток өндүрүлүп, жер астындагы орнотулган насостун жардамында суу тартылып чыгарылды. Буга чейин суунун жоктугунан дыйкандар сууга болгон тартыштыктан кыйналып келишкен. Анткени Союз отушунда курулган суу кампалары жарактан чыкканына 30 жылдан ашып, мында такыр суу жетпейт. Эми кудук оңдоп түзөөдөн өтүшү менен жер астындагы насостун жардамында секундасына 16 литрге чейин сууну жер түбүнөн тартып берет. Гектар жерде 1 литр секунд суу менен сугарат десек, бир 18-20 гектар тейлейт да. Бирок азыр эми баягы бүт эле жерде ошого баратпайбыз. Жана капельный орошение деп тамчылатып сугаруу деген ыкмаларчы. Эгерде ошого өтүп алса, дыйкан анда 2-3 эсе 40-50 гектар деле камсыз кыла турган сууда болчу. Суу кампаны кайра калыбына келтирүү менен сырт айылындагы 20 гектар кайракы жерге сууга суу жетет. Буга дыйкандардын да кубанычында чек жок. Анткени суунун жоктугунан улам гектарлаган эгин талаалары бош жатат. Мындан улам жашоочулардын басымдуу бөлүгү тамчылатып сугаруу жолу менен бак тегүүгө өтө башташкан. Суу чыгышы менен мына эгиндерди сугарып атабыз. Беделерибиз бар. 2-нчи орунга даярдап атабыз. Ооба, мына бул беденди деле быйыл септик мына. Жылга алып коюп эле ушу аренданы эме кылып жүргөнбүз. Суу жок, эксек дагы жакшы түшүм ала алган эмеспиз да буга чейин. Эми буйруса жакшы баары. Жергиликтүү дыйкандарга суу катууну үнөмдүү жана натыйжалуу пайдалануу максатында кайра калыбына келтирүү үчүн ишке ашкан долбоор 1,5 жылда бүткөн. Жалпы 3 миллион ашык каражат каралган. Долбоор Агахан фондунун асыл чарба жаратылышы ресурстарын эффективдүү пайдалануу жана суунун коромжусун азайтууга көмөк көрсөтүүнүн негизинде аймактагы климаттын өзгөрүүсүнө ылайыкташуу долбоорунун алкагында аткарылды. Андан кийин биз бүткөндөн кийин буну ушул айыл өкмөтүнүн өзүнүн карамагына беребиз. Ар дайым булар деген мындан ары дагы эгерде скважина жасаган болсо, сонун ишти менен жасаса болот да. То есть мындай айтканда алар тажрыйбаны дальше өздөрү улантат да. Биздики болгону биз туура түшүнүш керек. Биз бул жактагы жергиликтүү бийликтин стратегиясына ылайык, булардын өнүктүрүү планына ылайык келип көмөктөшөбүз. Төө Моюн массивинде Союз тушунда курулган дал ушундай 11 суу кампасы бар болгон болсо, дээрлик баары жарактан чыккан. Жергиликтүү бийлик анын баарын калыбына келтирүү аракетин баштаган. Эгер ишке ашса, анда аталган аймактагы 500дөн ашуун кайракы жерге сууга суу жетет. Райхан Орозбекова, Жаңылай Каныбек кызы, Ибрагим Төлөбаев, УТРК Ош, жаңылыктар.